6000, 7000, эң көп содогончу жерде 10.000 кылыкпы. Жакшы инсан катары эсте кылсак болду иншалла. Жашоодо карманган принцип адамдарды ыраазы кылуу. Адамды ыраазы кылсаң, Алла ыраазы болот да. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Ак Кеме подкаст. Бүгүн 3-чү бөлүк. Бизде бүгүн конокто Центр парфюм жана Санталмо дүкөндөрүнүн негиздөөчүсү Эрбол мырза. Саламатсызбы, Эрбол? Саламатсызбы? Эрбол, биздин подкастка кош келипсиз. Кош болуп. Алгач эле өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Мен өзүм жөнүндө айтканда, кандай мен атым Эрбол. 25-24 жаштамын. Ноябрда 25ке чыгам. Анан бул Центр парфюм Сантал парфюмерия дүкөндөрүнүн буюрса эми ошол магазиндерди ачканмын дейинчи. Мына негиздөөчүсү чоң бак, чоң кесе болгон ошол магазиндерди ачкам. Негиздөөчүсүз да ошол магазиндердин. Эрбол, айтсаңыз, ишкер болуу каалоосу сизде качан, анан кандайча пайда болду эле? Ишкер болуусун каалоосу бул менин апам өзү кара сууда иштейт. Кара сууда иштеп, анан биздики бул карантинден кийин ачылган да бул магазинчи. Центр парфюм карантинден кийин ачылган. Биз карантинде эми баягы өзү билесиз кандай болгон, баягы өтө кыйынчылык болуп, анан акча уже түгөнүп, баягы уже нөлгө отуруп калган. Анан үйдөгүлөр кет деген Москвага деген да. Эми Москвага барып иштейбиз деп, эми көбү карантинден кеткен го. Биз да ошолордун катарына кетип аткан убакытта апам кеттик дегенде мен барбайм дегенмин да. Чын, апа мен барбайм, мен орусча да билбейм. Барып алып эмне кылам дегенмин. Десем, анан эмне кыласың анан сен бuyакта өзүң жалгыз калып? Биз жок, эмне кыласың деген анан. Апа мен бул жакта, короче, мындай. Ошо билеттин акчасын бериң, мен өзүм бuyакта өзүм тиричилигимди өзүм кылам деп, ошондо парфюм магазин ачкам Глобуска. 2 полкага ачканмын. Канча миң менен ачкан деп ойлойсуз да. Ишкерлик баштаганда баардыгы эле ойлойт, көп акча керек деп, минимум 100 000 кетет, 200 000 кетет деп ойлошот. Жок, анда мен 20 000 сом менен баштаганмын да. 20 000 сом менен баштаганмын. Ошондо канча бир 10 женский парфюм, 10 мужской парфюм экен, ошо менен баштаганбыз. Полка арендага алып? Полка арендага алгам. 2 полка 6 000 сомго аренда берген. Ол эже өзү 18 төлөйт экен, чоң бир 18 квадрат метр да. Мага 2 полкасын берип ушул жерде иштейсиң сен деген да. Бул иштейсиң сен деген бул дакан солбой калган. Ошентип баштап калдыңыз. Ошентип баштап калганбыз. Айтсаңыз, неге именно парфюмерия? Неге бул нишаны тандадыңыз эле? Парфюмерия нишанын тандаган себеби, мен биринчи иштеген жерим парфюмерия болгон. Мына Ильяс Кудретов деген таныйсыздарбы? Ильяс Кудретов байке азыр Америкада өмүр ай деген ырдын автору. Ошол братан келип, короче, бул жактан эме кылган. Место алып, Эрбол, место ачып атам. Келип иштеп бербейсиңби? Айлыгың эми жакшы кылып берем деген. Болуп турмайды деп барып келген. Сатучу катары барган. Сатучу катары, продавец катары келип, кирип иштегенде айлыгың жакшы кылып берем дегенде, ошондо айлыгым күнүнө 500 сом эле да. Ошондо 15 000 сом айлык алып ошол жерде иштейтмин. Чында 15 000 сом. Айына 15 000 алып иштейтин. Азыр 15 000 десең кыйла кызыгат болушат. Койчу, ошо мен кандай болуп бир айда депчи. Анан экинчи иштеген жерим Йома бургер. Эмлеканын эмесинде официант болуп иштедик. Ал жерден эми күнүнө ошо 600-700 сом табат элек. Ал жакта иштедик. Үчүнчүдөн биз Эринс костюмда иштедик. Эринс костюмда иштегенде ал жактан дагы үчөөнү көрдүк да, эми чын анализдеп көрүп, кайсыл ниша, ар биринен опыт алып, кафе ачсамбы, же кийим ачсамбы, же парфюмерия ачсам дегенде эң оңой иш мага мен үчүн ошондо парфюмерия болгон. Неге дегенде бунун срок нерсеси жок, сезонный деген нерсеси жок, анан модель анан калып калды, бул уже мурдакы модель деген остаток деген нерсе жок да. Болот эми. Анан клиент дагы ошол нерсеге байланат, бир магазинге байланат. Мисалы, кийимди любой жерден кийип жүрө бересиз го. Ооба. Кафенде эле, тамакты деле любой жерден жеп жүрө бересиз. Бирок парфюмду бир жерден аласыз. Туура келбейт да. Барлык жерден ала бербейт, бир жерден көнүп калдың, ошол жерден аласың да. Сизге эң оңой ниша ошол болгон экен. Эң оңой ниша ошол болгон. Парфюмерия. Айтсаңыз, ишкерликте, неге эле бизнесте обязательно өйдө төмөн учурлар болот. Баарын токтотуп коеюн деген учурлар болду беле ушунча жылдын ичинде? Вообще болгон эмес. Вообще баарын токтотуп коеюн деген нерсе болгон эмес, кайра ачайын деген нерсе болгон. Чоңоюн. Кайра чоңоюн деген нерсе болгон. Азыр эми буюрса жакында 2027ге жакшы ниеттерибиз бар. Кайра чоңойбуз. Парфюмерия магазини ошто жок
иншалла ошондой нерсени ачайын деген ниетте жүрөбүз. Азыр көп жерге ачпай калдык да, мурун биз 5 квадрат метр, 10 квадрат метр деп эле ача берет элек ар жергечи. Азыр андай эмес, азыр уже более масштабный, мындай, более башкача ойлонуп баштадык, иншалла. Ойлонуп атабыз. Санын. Жордо айтып кеттиңиз, 2 полкадан эле аренадан баштадым деп. Анан кантип өзүңүздүн жеке магазиниңизге өттүңүз? Канча филиал ачтыңыз? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ол мисалы кантип өттүңүз деп атасыз го, эми бул дагы ар бир кыйынчылыктын аркасында жакшылык бар дейт да. Ол нерсе болбогондо, может, мен өзүмдүн магазинимди ачып кетпейт белемби? Айтып атам го, мен азыр Глобустан киргенде 10 деталь айтпай коеюн. Глобустан место алып 2 полкасын арендага алганмын. Арендага алганда 1 ай иштедим, жакшы иштедим. Күнүнө чындап 20 миң сом менен күнүнө 5 миң 6 миң соода деген нерсе ол өтө Ооба. редкий нерсе да, 3 күндө уже түгөнүп калат да ол нерсечи. Ошол нерсени мисалы кылып аттык. 6 миң, 7 миң, эң көп соода болгон жерде 10 миң кылдыкпы? Жанындагы эже 2 миң сом соода болупту күнүнө. 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң, 3 миң болупту. Анан кийин эле сразу эле бир күн келди, Эрбол келсең, ичиме серьезный разговор есть дейт. Ух, ё деп бардым. Баргандан кийин эле Эрбол мына местаны бошотушуң керек болуп атат деди. Неге энче? Жокко жакшы сүйлөштүк эле го, келип сата бер дедиңиз эле го десем, жок Эрбол, мен андай прям бак Өзекиле договор болгон да сизде? Өзекиле болгон да, ошо эң эмеси ушул болгон да. Договор айтайын, баарыңарга айтып кетейин, ошол договорду бекем түзүп туруп, мамилени жакшы кылып туруп, печать полный койдуруп турунан иш баштаңыздар деп айтып кетейин да. Кандай учур болбосун. Анан ошол эже чакырып калып айтып атат да, Эрбол эми прям түз айткан эмес, мен өзүм иштетем деп айткан жок да. Мен тагаларым келип мерге парфюм коеюн деп атат, тагаларыма берейин деп атам деп. Эми ол прекрасно уже билинип турат да, нарактан чыгы деп элечи. Анан хорошо, мына 2 күн бериң, мен чыгып кетем деген, хорошо деген. 2 күн ойлонуп атам аяк жердечи. Иштеген мен 1 ай 1,5 ай болгон. Анан ойлонуп отурсам эле Ёмака бар го, Эмин Токтош. Ошол сторисине кирип калып, даяр бизнес сатылат депчи. Анда Арванскийде көбү билсе керек эле, Лорис деп, Лорис парфюм деп көбү бар эле. Ошол жерден барсам, бирок чыкты. Ол ака дагы азыр көрүп аткан болсо, Алла ыраазы болсун, өтө сонун поддержка берген. Мен 1 айда туптаган акчам 50 миң сом болгон. 50 миң сом болгонду бар туруунан кийин братан канчасын атасыз десем, 100 миң деди. Коюң я мындай сүйлөшөлү десем, жок, болушу 100 миң, мебель, себелме, күзгү ичинде канча товар болсо, Лорис бар го бак. Ооба. Коробочный товарлар полный кылат деди. Мен сүйүнүп отум кылат десечи. Дагы отурунан сүйлөштүк, 50 миң берем. 50 миң 1 айдан кийин берем десем, мен кантип ишенем сага деди. Анан Ёмака чалып, Ёмака айтып коеюн десем, ошол братан айтып, бул берет бул жакшы болот деп. Жакшы болот деген. Берет бул деген, анан ошондон баштагам. Ошондо баштаганда күнүнө ишенесизби, Шахаровскийден мен буяктан сразу эле 5 миң 6 миң соода кылып аткан адам сонун локация болгон. Ооба. Өткөндө биринчи күнү эч ким кирбейт, экинчи күнү кирбейт, 300 сом, 400 сом. Ушундай эле соода болуп атты да. Анан кыжаат болуп кайра баштап, анан кийин ошондо дагы Эмин ака жардам берген. Жүрүп реклама тартабыз деп. Онда катуу эмеле да, ошто номер 1 эме го. Ошо келип жүрүп реклама тартабыз компанияда туруп, ошондо бесплатный реклама тартып берген. Динара эже бар го, Динара Багашбаева, ал келип бесплатный реклама тартып берген. Ошто кайсыл Максат Усенов ол келип тартып берген. Коңу жактан поддержка болгон да, сүйүнүп бак кылып, ошондон анан уже дагы ошол 4 миң 5 миң 6 миң соодага чыгып анан башталды. Андан кийин экинчи точканы ачтым. Экинчи точканы ачканда үйдө уже согуш болду. Сен биринчи местаны эптей албай атасың го, сен эмне кыласың экинчини деп. Ал жака да кыз коюшуң керек, ким карайт аны деп. Бизде бак көп учурда ойлонуп эткенбиз да, мисалы, өткөндө бир жерден угуп калдым. Биз дейт, магазин ачабыз дейт. Ачабыз дагы, дүкөн ачабыз дагы, ал жерден дейт, мисалы, биз ал жердин эси болдук дейт. Эси болобуз дейт. А бирок ал жерден биз сен чыгасың дейт, иш токтойт дейт да. Сен уже магазиндин системасын сала элексиң дейт да. Ооба. Сен системага салгандан кийин, анан кийин бизнесмен болосуң, ошол жердин башкаруучусу болосуң. Сенсиз деле жумуш жүрүп кетип атса, ошондой системага түшкөн. Ошондой системага түшкөн болот да. Биздики көбүнчө учур чоң эмелерди деле билесиз го. Ооба. Корактуу эме ата-энелерибиздин ой уже мышлениясы ошондой болуп калган да. Мен
өзүң чыгышың керек, өзүң кылышың керек, мен чыкпасам эч ким кыла албайт депчи. ооба менде эч ким иштей албайт деп. Ооба. Апасына ишенбейт кой. Же баласына ишенбейт го дегеним, баласына ишенип сен кыла албайсың, жакшына кылсаң деп өзү чыгып контролдоп турат. Ошол нерсе мисалы азыр Аллага шүгүр көбү түшүнүп калды же. Системага салып, продавецтерди коюп, приложенияларды көчүрүп. Туура багыт берип, туура үйрөтсөң, сенсиз деле бизнес. Анан по-любому ачкам менчи. Бу жакты канча миң ачкан дейсизби? Канчага ачтыңар эле? Бул жакты 30 миң ачкам. 10 миңге көтөрүлгөн сурайт. Мен ага чейинки мебелдерим бар эле да. Ол канча? Мен 10 классында мусулманский магазин ачкам. Ошонун мебелдери калып. Эрте эле башталган турбайбы? Онду банкрот болуп уже бизнестен үмүт үзүлүп калган да. Анан ошонун мебелдери бар эле. Апам муну каяка коесуң деп атты эле. Апам ошондо да көндүргөнү билдим да, апа, мен мебель жасатпайм. Ошол баягы мебель бар го, ошону коем мен ал жака. Эч мындай расход кетпей, товарымды десем болду дегенде анан апам давай деген. Анан бияктан акам чыгып эле, сен биз неме кылып атасың, адам көрүп келбейсиң Москвага деген. Анан коюң, мен бияка иштейин. Силер иштей бергиле, адам көрүп, мен бияка фундамент түзө берейин. Силер келгенге зато иш даяр болуп калат деп. Анан ошентип ачкам биякта. Экинчи филиал ачкам, 3, 4, 5. Общий 6 филиал ачкам, анын 2өөсү жабылып азыр 4 иштейт. 4 филиал бар азыр. 4 филиал бар. Ушул каталыктардан, например, мына договорсуз жумуш баштапсың, же болбосо туура эмес локация ачып алдыңбы, ошолордон алган сабак, кайсыл жерге ачкан эмең удачно болуп ачылды эле? Мисалы азыр удачный болуп ачылган жер биздики келечекте торговый центр Аккемеде. Чындап, мисалы азыр биз Аронский ачкам дедим го, ал жер снос болуп кетти. Келечек ачкам дедим го, ал жер да снос болуп кетти. Ал жактан эжем кууп чыгып. Анан азыр только эми биз Аккемеде болгонубуз себеби бул жерде эми коркпойсуң да, эми азыр коркунучу заман болуп атат го, бир жерден бир нерсе алыш кыйын болуп атат өзүчө. Снос болот деп эле туура эмес жазып кетип локация калат. тандап алсаң ооба. Бул жерде эч кандай снос болбойт. Бул жерде чын мындай эмеси дагы официальный договор бар. Мен эң Аккеменин несин неме кылам? Булар баягы тууган же эмеге карабайт дагы, анан кийин чисто по договору иштешет да. Чындап, чисто по договору иштешет. Анан мисалы биз кээ бирки торговый центрлер билебиз да, эми ол тууган келип калып, муну чыгарайлы дагы, ушуну киргизели. Муну чыгаралы дагы, муну киргизели. Ошондо более нормальныраак нерсе болот. Бул тууганым болбойт ате деп атат да. Жакшы иштетип берет дейт. Ошол нерсе буякта жок да. Чындап, кээ бирки торговый центрде мен андай нерсе көргөм. Неге деген азыр айтпай эле коеюн, бир торговый центрде мисалы мен тааныштарым көп айтат. Не болду ишиң десе, чыгып кеттим. Неге чыгып кеттиң? Мына тапшыр деди, таанышы келип калыптыр. Тааныштарга берет деп, ошондой темада. Бул жакта андай тема жок, ошонусу менен Аккеме жагатынан Рахман байкенин бир сөзү жаккан магачы. Бул Аккеме неге Аккеме деп ойлойсуңар дегенде, бул Аккеме. Ичиндеги арендатор дагы, администратор дагы баардыгыбыз бир кемедебиз. Аркага кетсек чогуу аркага кетебиз, астыга жылсак чогуу астыга жылабыз. Кемеге түшкөндүн жаны бир. Кемеге түшкөн жаны бир. Ошону айта албай атпаймынбы ботом берчи. Ошентип айткан, анан делай деген. Бирок чындап бул ушул администрация жактан көп бизге мындай колдо келет. Чындап эле келет. Баягы пахта коюш эмес же жагынып калыш эмес же мына местода калып калайын демесем, алса местон алат, жанында албайт. Эркекче болгон нерсени эркекче айтып коюш керек. Сонун жакшы. Айтсаңыз, жаш курагына карабай, бир нече жылдан бери ишкерлик менен айылып экенсиң. Ошол башында, например, 10 классында мусулманский дүкөн ачтым. Ошолордун артында эмне түрткү болгон? Мен кичинемден эле кайсыл учур болбосун, эми кичинекейбизде эле апам бар содада дедим го. Апам магазин иштетет да, продукт жакта иштеп жүргөндө мен семечка сыпат элек. Семечка. Апам семечка алып келип берет эле, ошо семечканы жанагы билесизби, мындай пакет болот эле. Ошону жаап туруп 5 сом сатат эле. Зип пакет. Мындай жаап койсоң жабылып калат го. Ошондой алып келип берет эле, апам куруп берет эле. Мен салат элем дагы магазиндеги пешком, ошо элесиң, ошто айланып пешком. Анан жана айтып атасыз го, локация, туура эмес локация тандап алдым беле депчи. Мен ошту жакшы билгеним үчүн туура эмес локация тандаган жокмун да. Чында ошо. Билеп койгонмун кичинекей. Семечка сатып жүргөндө карап койгом да, мына жерде деди.
Бул жерде адам көп, бул жерде адам аз. ооба. Анан семечка сатканмын 5 классымда, анан 7 классымда Мегаком сим карта саткам. Мегаком сим карта Ошто сатат элек, Кара Сууда сатат элек, Куршапта сатат элек. Куршапта бир жаман нерсе кылып койгонбуз. Өзү промоутер деп коет да. Ооба. Жана көчөдө жүргөндөр магазинге бербейт да. Анан биз Куршапка бардык дагы ошондо давай дедик да, давай кылып көрөлүбүз дедик да, барып туруп полный магазинди өткөзүргөнбүз, оптом өткөргөндөн кийин анан эртеси келип карасак, силер эмне кылдыңар деди да, супервайзерчи. Чыңгыз ака деген бар, Чыңгыз ака көп кеңешин айтып койгон. Силер эмне кылдыңар деди. Неге десек, мына ким сим карталар деп бизге кайра берди деп баягы жерде иштекен нормально деп баягы эме түшүп кеткенбиз ананчы. Ошентип ошондон баштаганбыз. Анан ошодон түшкөн акчага биринчи акча мен 10.000 айлык алгам. 10.000 айлык алганда апам айтты го, суук жерде магазинде иштейт эле. Биринчи апам алган нерсем ошо носки болду. Мына тизиге чейин калың носки болду, тизиге чейин мындай көтөрүп алып апам мына Биринчи тапкан кирешең келип апам бутун жууп берип, носки болмуш. эң сонун биринчи тапкан кирешең жашоодогу эң бир эмеге адамга иштеп десең да. Апам эстесе керек ошондо дагычы. Эненин жүрөгүндө калат го, апа чындап эле эсиңизде барбы деп. Бала кичинекей эмеди алып берсе, бул тем более биринчи доходуңа. Апам ошондо мындай алган да, бул жагдайчы. Рахмат деди. Мына болсо носки эле бир 200 сом, 150 сом носки. Рахмат балам деп экилетинен өп. Чын сен ушундай акча таба турам болуп калдыңбы депчи. Ошондо сүйүнүп кайра мотивация ошол болот экен да. Ар бир адам үчүн баласы бир кандайдыр бир жетишкендикке жетсе, ошол эң бир Ошондой экен. Сонун Эрбол, айтсаңыз, ишкерликте эмнени маанилүү деп ойлойсуз? Мамиле, тааныш, акча же тартиппи? Мисалы, тааныш болсо, сен ол таанышыңа таянып каласың. Акчаң болсо акчаңа таянып каласың. Эң главный бул жерде мамиле. Чындап айтайын, любой жерде мен айтайын, мамиле. Сен мамилеңи туура кыл, мамиле сага келечекте инвестиция болот. Ушундай болот да. Анан мисалы кандай эле айтсак, бир жерде иштейсиң, бирөө менен мамиле кылдың, ал уже сени тааный, жакшы адам деп билет дагы, уже партнер, сен менен кийинки эмеде партнер боло берет. Анткени өзүң мамилеңди туура көрсөткөнсүң, туура кылып бергенсиң, жоопкерчиликтүү болгонсуң, анан мамиле, анан жоопкерчилик. Жоопкерчилик, ооба. Экөө кетет. Анан акча, тааныштык кээде чечпей калат. Чындап. Ооба, акчаң болуп туруп деле мамилең болбосо башташ кыйын, Мен чындап, бирок ушул убакка келип мына акчага таянган убактым болгон эмес да. Чындап, мен акчам көп деп барып, давай мага место бергиле, акчам көп деген учу болгон эмес. Баары эле братан, ушундай жаш ишке биз иштеп келип атабыз. Ооба. Кичине сиздердин поддержка болсо биз да эми болуп кетели, бишиңип кетпейт атабыз да. Ошентип айтсаң, алар дагы анан чындап мына ушуларды колдойлу, өстүрөлү деп анан кийин жардамдарын берип баштайт. Мен эң кеңешим кичпейил болуш керек, мамилеге бекем болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек, болушу. Акчасы бар болуп туруп, бирок бизнес баштагандан коркуп жаткан жаштарга кандай совет берет элең? Акчасы бар туруп, коркуп жаткан, иш баштаганын коркуп жаткан бизнес адамдарга. баштайм деп, коркунуч сезимдери болсо, болбой калабы деп. Ол корксо бизнес баштабай эле коюш керек да. Чындап, бизнес корккондор үчүн эмес. Бул жакта мен өзүмү өтө деле чоң бизнесмен деп элестетпейм. Эми кичине болсо дагы үзүрүн көрүп калдык. Кичине болсо дагы эми ошол опыттан айтып атабыз. Эме болбойт. Корккондор бизнесмен боло албайт. Корккондор ошо бирөөнүн айтканын кылып эле, кыл дегенди кылып коюп эле, кылба дегенди кылбай коюп эле, айлык эле же баягыдай эле эмеге бул жүрөк. Корккондор бизнесмен боло албайт, чындап элечи. Менин оюм ошондой. Тобокелчилик болуш керек деп бизнесте бир кандайдыр. Биринчиден таянуу болуш керек, Аллага таяныш керек, экинчиден анан тобокел болуш керек. Таянуу, Аллага таянып туруп любой нерсени баштасаң, иншалла Алла Таала оңунан берет. Ооба. Анан иштеш керек. Аракет кылыш керек. Мындай. Ооба, аракетке берекет деп коет го. Аракетке берекет дейт. Айтсаңыз, бизнес сизде кандай өзгөртүүлөрдү алып келди? Бизнес. Мындай характериңиздеби же болбосо? Бизнес мындай аз мамиледе атам го. Бизнес мен үчүн ар бир адам менен тил табышканга мындай үйрөттү. Ар кайсы адам менен. Ар кайсы адам менен. Мисалы,
бул жакта эми налоговый менен сүйлөшөсүң, бул жакта продавец менен сүйлөшөсүң, бул жакта клиент менен сүйлөшөсүң, бул жакта ар биринин ар кандай администратор менен сүйлөшөсүң, бул жакта Аскар ака менен сүйлөшөсүң, Адыл ака менен сүйлөшөсүң. Ошондой да эми ар бири менен өзүнчө мисалы тил табыш. Бирок эң оор нерсе мен үчүн ошо тил табыш да. Любой адам эми ар кимдин характери ар кандай го, мындай көтөрө билиш керек. ооба. Хоп дейм, любойун көтөрөм дейм да, ошо менен общение кыла беребиз да. Ошондой. Ошого үйрөттү. Анан ошону үйрөндүм болуп. Жакшы. Өзүңүздү 5 жылдан кийин кантип элестетесиз? Жана келечекте сизди кандай адам деп эстеп калышын каалайсыз элдер? Келечекте 5 жылдан кийин мени кандай элестетем? Келечекте иншалла биз ниет койгонбуз 30 жашка чейин, азыр 24-дөбүз. 30 жашка чейин болушунча иштеп, буюрса, 30 жаштан кийин эми иншалла ниет кылып атабыз эми. Только эс алыш керек. Эс алыш керек, илим алыш керек. Эми ошондо гана анан мына уже керкилер биздики 30дан кийин деле 40та деле кыйналып иштеп жүрө берет. Ошол нерселерди мен эртерээк камын көрүп коюшка аракет кылайын атам дейм. Анан эсте калыш керек дедиз го. Жакшы инсан катары эсте калсак болду иншалла. Чын бирөөгө эң бир жакшы эме да. анан эртең ушу жакшы адам эле деп жүрсө жакшы да. Жакшы сөз менен эсте салайын. Жашоодо карманган негизги принцип же уран барбы? Жашоодо карманган принцип адамдарды ыраазы кылуу. Адамдар ыраазы кылуу. Адамдар ыраазы кылуу. Мисалы, адамды ыраазы кылсаң, Алла ыраазы болот да. Чындап. Мисалы, кээде менде ошондой нерсе бар да. Мисалы, таксиде кетип атасың, такси түшкөн жериң 120 сом болду. Сен түшүүчү 100 сомго 100 сом эле берейинчи деп кайра 150 сом которуп койсоң, ал ыраазы болот. Чын мындай. Кичине эле акча, бирок эмесин көтөрөт. Күлүп берет го, деп хотко чал дагы деп берет. Ошол учурлар болот. Анан көп учурда мисалы биздикилер мындай өтө арзан нерсени эле түшүр дей берет го. Ошол учурларда эми адам наркы ыраазы болуш керек, өзүң ыраазы болушуң керек. Анан сен аны түшүрдүң, мисалы, могу 100 сом деди. Сен майлы соодалашып атып, базар жок, ушуну 50 сомго алып кеттиң, бирок наркынын ушу 70 сомго сатылганда жакшы болот эле деген нерсеси уже сага наразылык алып келип коет. Алга сен ыраазы болду, эми сатылганына товар турбаганына ыраазы болду, бирок эми анын ичинде баары калып калат да, эми ушу 70 сомго сатылганда жаман сон болот эле, ушу 20 сом бир нерсе алат элем деген ойда болуп калат да. Ошондуктан биринчи сураш керек, эми соодалашуу сүннөт дегенде көбү давай түшөсүңбү дей берет го. Пайгамбарыбыз соодалашканда сразу давай түш давай. Канча сом? 1200 сом. Бере 500 сомго деп ушундай чүрүп салат го. Ошолорго айта турган нерсем да, мына соодалашыш керек, бирок мындай эки тарап ыраазы болуш керек. Эки тарап ыраазычылык менен. Наркы дагы сразу түшүш керек. 1200 сом деген ал деле сразу өзүнүн баасына айтат. 1200 сом дегени мен сага 1000 сомго берем деген да. 1700 сом дегени мен сага 1500гө берем деген нерсе. Ал деле наркы деле билип деле уже сразу 1500гө бересизби десең, давай дейт да. Ошо менен эки тарап ыраазы, кетесиң, болуп бүтөт иш. Ошол нерсе ыраазы болуш адамдарда. Мына көп сич магазиндериң бар, анан ушу парфюмерден сырткары деле башка жумуштарың бар, эл базар бар, биз билгендерден ал жерде башкаруучусуң. Анан убакытты кандай бөлөсүң? Үй бүлөгө, досторго жетишесиңби негизи эле? Эч кимиз капа болбойбу бизге убакыт бөлбөй атасың деп? Мен үй бүлөдө азыр көп үй бүлөдө десеңиз, үйлөнгөнбү десе керек. Ооба. Андай суроо деле бар. Башынан деле айтпадың. Мен үйлөнгөм. Бир балам бар. Балам эми мен чын айтайын, үй бүлөмө эми убакыт дегенде көп бөлө албай каласың го. Эми кээде бөлө албай каласың, кээде бөлөсүң. Эми баягы бизнес, мисалы, госто иштесең, саат 8-де ишке барасың, саат 5-те чыгасың, саат 6-га үйгө барасың. Ошондой нерсе да госчу. Бул бизнесте андай нерсе жок да. Сен любой нерсеге любой убакытта даяр болуп турушуң керек да. Саат 12-де болсо да сен чакырып кала берет, чыгып кете бересиң. Түнкү саат 1-де да чакырып берет, чыгып кете бересиң. Кээде бирөө менен встреча алып калып отуруп бересиң. Онун жолун табыш үчүн ал менен сүйлөшөсүң, идея кыласың, кеңешесиң, ошо менен өсүш болот да. Ошондуктан мен аялым түшүнөт.
түшүнөт үйгө кайсыл убакта барсам дагы келдиңизби деп жылмайып дайыма тосуп алат. Чынлап мен баягы кээ бирөө айтып берет го. Бирок чынлап аялым любой убакытта саат 2-де 3-тө барсам дагы жылмайып тосуп алат дагы чай ичесизби дейт. Мен курсагым ток дейм дагы кайра мен мына тамак жеп алып тамак коюшат. Ошондой. Анан досторум көрсө азыр чынлап эме болот. Олар айта берет бирок сондай кээде чабат да. Чалгандан кийин кээ убакытта албай калсаң, сен болуп кетипсиң дейт да. Сен болуп кетипсиң дейт. Анан кой досум, жакшысың сен өзүң денсаулыктарың жакшы жүрөсүң деп калсаң, мен сен көлөкүң эле жүрөм деп баягы айта беришет го. Сенин көлөкүң элебиз эми бизге күн тийбей эле дейт го. Антип айтпагыла эми. Ар биринин өзүнүн характери бар. Чынлап досторумдун ар биринин өзүнүн характери бар. Кээ биркиси түшүнөт, кээ биркиси таарынат, кээ биркиси эми досум деп анан кайра келип эми дос кээде баягы чындап сырдашып отуруп калганда армандарын айтат. Ошону чыгып иншалла жардам беребиз. Анан айта бербей эле деп коюңузчу, сиз дагы баягы Эрбол деп баягы. Эрбол всегда жумушта аракет кылат силерге барганды чакыра бербегиле, тем более бойдоктор, бойдоктордун убактысы көбүрөөк, үйлөнгөндөрдүкү азыраак болот го. Ошондой экен, булар айта албайт экенсиң. Эми баягы түшүнбөйт экен да бойдоктор. Сразу эле сен аялыңан коркот экенсиң. Эң главный ушул нерсе да, бирок коркпойсуң да. Анан коркпойсуң да дегенде анан айта албасын, коркпойсузбу деп чыга албасын эми аялымчы. Үйгө барганда. Үйгө барганда коркпойсуз деп баягы. Чынлап баягы досторум айта берет да, эми кээде биз үй бүлөлүү адамдар түшүнөт да. Мисалы мен үйлөнгөн досум менен жолугуп калып, досум саат 11-де уже кеттикпи деп айтып калсаң, ооба кеттик досум деп кетет да. Анан бойдоктор менен отурсам да мен 11-де кеттим. Кой, эми саат 11 болду го, каяка барасың? Аяш чакырып да, чалды да аяш деп. Звонок келип калса эле аяшылат деп ушинтип беришет да. Андай эмес. Кээде эми үйдө жалгыз болуп калат, кээде балаң ооруп калат. Ошондой учурларда эми болот келе бөлөбүз иншалла. Убакыт бөлөп. Ишкерликте ооба бир эме менен ошо жанагы мамлекеттик жумушта эмес, же бирөөнүн колдоодо определенный саат иштебейсиң. Убакыт менен жертвовать этишке туура келет. Ошондой. Чынлап. Маегибиз өтө сонун болду деп ойлойм. Досторуңа, көрөрмандарыңа сонун бүт элек. Акыркы эмесин айтсаң, кандай кеңеш берет элең бизди көрүп жаткан жаңы бизнес баштайм дегендерге? Сени көрүп жүргөн көрүүчүлөрүңө? Мисалы, мен азыр ушул бизнеске келип калган. Бизнес дегенде мен кичинекей эле чакан бизнес десек туура болот. Көп учурда мен дайыма любой жерге барганда ушул инсандарды унутпай рахмат айтат дейби. Унутпай рахмат айтам. Биринчи эмлекага рахмат айтам. Ушул нерсеге алып келип өзү менен алып жүрүп айтат го. Кимге жакындасам ошонун эмеси жугат депчи. Ошол эмлекеге рахмат айтабыз. Анан Эрдинс акага, анан Ильяс акага, ошолорго баарына чындап Алла ыраазы болсун. Ошолор себеп болуп ушул даражага жетип отурабыз. Мисалы подкаст берип атабыз биз азыр. Ошол анан кеңешим бергеним, чындап айтайын, азыркы убакытта иштей турган убакыт, чындап. Азыр уже ойлоно турган убакыт, эртеңки келечегиңди түзө турган убакыт. Иштеш керек, аракетин кылыш керек. Азыр чындап жаткандан пайда жок, отургандан пайда жок. Только иштеш керек. Бүгүн иштеп, эртең натыйжасын көрө турган күн. Ооба, азыр мисалы көбү бизде ойлойт да, 30-дан ашкандан кийин иштеп баштайм иштейм депчи. Азыр только мен кайф деп айтып бересизлерби, мындай жыргал менен жүрүп, досуң иштейбиз да буюрса, азыр жашап ал эмес. Азыр кайра иштеп, 30-дан кийин анан бала чакаң менен, семьяң менен эс алганы чет өлкөгө эмеге чыгып, заводко чыгып, ооба, илим алып, сабак алып, ошентип мындай жүргөн жакшы деп ойлойм мен. Иншалла. Мүмкүнчүлүк бар да иштеп, возможность бар да иштеп, анан эртеси күнү ошонун натыйжасын көрүп эс алган. Азыр так бир нерсе айтып койсом болобу? Ооба, конечно. Убакыт аз эмес, Жок, көп. Көп, Азыр мындай да, көбү келип эле сразу мен магазин ачам деп берет го. Бизнес ачышым керек, кылышым керек деп берет. Андай эмес. Биринчи адам бир жерде иштеш керек. Чындап. Ошого мына сырттан эле көрөт да, мисалы, мына магазин ачып атат. Базар жок,
катуу топ атат дейт, бирок анын ичиндеги нерсени көрбөйт да. ооба, баарын эле оңой көрүнөт. Ооба, биздер азыр ойлойбуз да, ак кемеге мына аренда түшүп атат, акчаны кырып атат дейбиз акыры эмечи, бирок бунун дагы эми коммуналдык услуга мен төлөгөндө, мисалы эл базарынын өзүнүкүнө төлөгөндө 170 миң, 150 миң коммуналдык услуга төлөйбүз да, светке эле төлөйбүз, анан ак кеме андан чоң кыйга көп төлөсө керек деп ойлойм да менчи. Ошондой буюрса анан эң мезгилдүү эмеси, негизгиси ошол. Только бир жерде иштеп көрүш керек дагы, анын ичиндеги системаларды түшүнүш керек дагы, анан кийин анан бизнеске чыгыш керек буюрса. Көзүң жетсе ошол. Көз жетсе керек эми. Эпичин. Ооба. Так, өзү бизнесте болсо мындай жеке бренд, ошолор кандай иштейт, ошолор жардам береби бизнес ачкандарга? Өзү мындай бизнес ачкандан кийин сөзсүз жеке бренд алып барыш керекпи? Эрбол мырза өзү деле жеке эме алып барат да, блогу. Жеке. То есть биринчи өзүң байын алып барып, ошентип таанылгансың го. Ооба, мен биринчи өзү 2018-2017 вайн тартат элем, чын ошону эме вайн тартат элем. Ол видеолорду азыр полный архивде, архивге кирсең өзүм уябын ушулай көрүп алчу, бирок чындапчы. Ой эми ушундай элем депчи. Эрк адамдар көрүп калат экен, бул баягы Эрбол го депчи. Ал учурда чындап тартат элек. Азыр эми жеке бренд дегенде личный брендке кандай ошол нерсени түшүнбөй атам да, личный бренд. Биринчи өзүң таанылып туруп, анан бизнес баштап, ошол бул Эрболдун магазини го, парфюмү чындап эле оригинал экенби деген суроо. Ошондой сыяктуу. Ооба. Ишенимдүү лицо керек. Мисалы, сен азыр мени көрүп атасың. Эртең келип, братандан алайын, ошо тааныш да. Ишенесиң да, братан алдабайт деп ишенесиң. Көчөдөн жөн кетип аткан бир жерде турса, братандан алайынчы дейсиң. Ошондой тема бар, личный бренд иштеш керек. Ооба. Личный бренд, мисалы, bizde de lazım личный брендтен ол Эрнст костюм, Эл базар барбы? Эрнст костюм айтып берейинби? Ооба. Көп Эл базарга келип алып, жана Эрнст байкени сурай берет да, ана Эрнст депчи. Ошо реклама кылат, ошо магазини ошо кийген кийимди берчи депчи. Ошондой да, личный бренд сөзсүз керек, өзүңдүн лицоңду качать этип туруп, анан кийин бизнес баштасаң, же бизнес баштап туруп, ошо бизнесиң аркылуу личный брендке чыгып алсаң да болот буюрса. Енді азыр биринчи этаждан место алдым ак кеме. Ошол жакта буюрса ошого мен блог баштап кеттим. Ошо себеп кылып эле блог баштап, эми ага личный бренд кылып баштап атабыз. Эми ал жактан айтып берейин, 120 квадрат метр место алдык буюрса. Ал жактан эми келе бересиздер, иншалла эртең 5-июль буюрса ачылышы болот. Баарыңыздарды күтөбүз. Ак кемеден буюрса 3-чү местени алдык. Ак кемеде туруктуу, анан эң кеңизи ошо туруктуу мамилени жакшы көрөт иншалла. Ак кеме туруктуу болсун иншалла. Баарыбызга ырыскы алып келген. Алла таала эми баарыбызга ырыскын ушул жерден берип атат. Ооба. Ушул жер себеп болуп атат. Ошого иншалла жакшы иштеп, жакшы эме кылып, ак кеменин жүзүн жарык кылабыз. Ооба. Ушинтип айтайын. Асфальтта салам. Мен дагы Бизде дагы бир суроо бар экен. бизнести, если алар бизнестер полный жабылып кетип тургандан кийин кайра башынан баштагандар, кантип баштайт элеңер, кандай каталарды кетирип эле аракет кылат элеңер? Азыр бизнес вообще Кудай сактасын, эми Кудай сактасын, банкрот болуп кетсе, Общий жабылып кетип, анан башынан башташ керек болду да. Неден биринчи кадам неден кылмакмын? Биринчи кадам Эрнстке ачылат элем. Эрнстке мындай эмне кылабыз, чотам? Кандай пландар бар десем анан айтат, укам, давай мындай кылсаң жакшы эле. Эми более бизге караганда көп нерсени көрүп койгон адамдар да, Йомака ошолорго чалып сурайт экен, кандай кылсак болот? Нөлгө түшүп калдым. Жардам бергиле десем, алар чында эч колунан келе жардам берет. Канча берсе да берет дагы. Давай мындан баштап ал деп, ошондон баштайт. Анан нөлдөн эгер Йомаканы да тааныбасам, Эрнст аканы да тааныбасам, чисто минуска түшүп кетсем, анда билем, капым эле жардам берет го дейм, ошондойчу, давай делай деп элечи. Башка эч ким жардам бере албайт чын. Ооба, үйдө аялың деле мотивация берет да. Ооба, аял киши чынында. Мисалы, мен мына укаммен урушуп кетсем, 10 мүнөттөн кийин унутуп калам да, болду, кете берем да. Аял менен урушсаң, он нерсе унутулбайт да. Ол аялыңдын бир сөзү уже давление да, давление дейт го, ошондой да. Анан Кечке настроениени өлтүрөт. көчөдөгү ишке аялдын эмеси эмне деп коет? Себепчи болуп калат. Көчөдөгү ишке аялдын эмеси ошондой. Ошондой болот. Эмне дедиз?
влиять этип коет кечки Ушуну айта албайм да. настроенияң түшөт, жумушка болгон эме кетип калат. Бирок андай нерсе менде бар элек, Аллага шүгүр. Аялым жакшы. Ооба. Күйөөңөрдү колдогула, Ооба. жакшы мамиле менен тосуп, жакшы узатсаңар ошондо Ооба, жакшы көп табат. мисалы кыздар деле көрөт да, только балдар көрбөйт. Ошол кыздарга айтайын, жигитиңерге чала бербегиле, жигит болобу, күйөөңөргө да чала бербей, ошо күйөөңөрдүн не десе дагы акча күнүнө 200 сом таап келсе дагы, 200 сом таап келишсе, мындай эч ким таба албайт. Сиз молодецсиз деп чумарт этет деп ойлойт, андай чумарт этпейт эмес. Жакшына мындай 200 сом таап келсиз, берекесин берсиз, мындай башка нерсе кылабыз. Мынаны топтойм мына. 100 сом мен коёюн, мына 100 сом сиз өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө салыңыз. Нарак берак болуп калса, мисалы ошол нерсе да көпкө эме Туура болот да. колдоо бериш керек, Ооба, мотивация колдоо бериш керек. Аял киши бекем болуш керек. Мисалы эркек киши эмес, аял киши эме болсо жакшы болот ошондойчу. Поддержка бериш. Жер кылган деле аял деп коет го, бекеринен айтылган нерсе. Үйлөнесиңби? Үйлөнбө. Ооба. Мындай китептер бар го, бай бизнес жөнүндө китептер. Ошолор мындай чындап жардам береби? Окуган эмесмин го, чындап. Мен айттым, окуйм десем, бизнес папа деген бар го. Бизнес папа беле. Ошо кыргызча жок экен да, окуйм десем, окуй койгом. Кызыккан мен эле башында кой ушу жардам берер экен деп, мен билбейм, башкалар окуп эме кылса керек. Чисто мен окуган эмесмин, бирок чындап мен мындай жашоодон китептен эмес, жашоодон алган тажрыйба менен көбүрөөк тезирээк өсөсүң деген эме да. Мисалы Айлануучу адамдар менен. ооба, бир адамга адамдар 1000 менен китеп берип койсоң деле адам менен мамиле кыла албаса отура берет да. Ошондой эле нерсе. Ооба. Туурабы кам? Өзүңүздү 3 сөз менен сүрөттөп бериңизчи. Кандай адам деп көрөсүз өзүңүз? Өзүм кандай адам деп көрөм же ошондой көрүүгө ниет кылам дейин, а? Ошондой көрүүгө ниет кылам, мен азыр вообще болбогон адаммын да өзүчү. Жок, антелес. Мындай. Мен өзүмдү будущий келечекте берешен адам көргүм келет. Кандай адамгерчиликтүү адам көргүм келет. Анан эң көбүн нерсени айтайын, мындай жалкоо эмес адам көргүм келет да, бирок кээде жалкоолук тутуп калат чынында. Ооба, баарында эле болот да. Сенде деле болобу? Туруп койсуң. Өзүм айбилаграфтар обедтен кийин турат деген чынбы? Ушул нерсе чын да, айбилаграфтар обедтен, булар түнү менен идея издешет да. Творческий адам түнү иштейт дагы, күндүз уктайт. Творческий адамчы. Мындан мурда творческий болгондо ошондой элем, азыр коем, бизнесмен болуп кеттим. Убайын тарткан убактарда. Убайын тарткан убакта түнү менен идея кылып чыгат деге. Кайсын тартсак деп, күндүз уктайт деги. Анан обедтен пешимден кийин туруп алып деп айтыпчы. Не кылсам экен десем, калган полный обед кылып аткандар болот го, баардыгы сен туруп алып, чыксаң полный нерсе жабык. Каяка барайын, Гүлзада же дейм. Бүгүн тартпай эле коелучу, эртең тарта калчу, мына күнү тарта калчу деген тема. Ол майбилаграфта өзүндөй ошондой система. Майбилаграфка кирсең ошондой болуш керек да. Майбилаграф деп мен көбү азыр учурда актуальный болуп аткан любой адамдын личный брендтин мисалы жанына алып жүрөт да, мисалы президент алып жүрөт да, Садыр Жапаров алып жүрөт, Казакстан ким эле? Касым Жомартов. Ооба. Кечирип койгула. Ошол да өзүнүн эмеси менен майбилаграф менен жүрөт да. Бул азыр личный брендке ошол майбилаграфтар өтө жардам берет. Эң керектүү кесип азыр. Билбейм, эң керектүү кесип, бирок ошо кесип бирок адамдардын баарын жалкоо кылтат да. Жалкоо болбогула майбилаграфтар, күндүз деле ойлонуш керек. Могу кам монтажлат го, жакшы монтажлат, адамдарды арыктатып, беттерин тунук кылып буйруса. Эми койбосоң болбойт дейсиң монтажга. Жакшы монтажлап, Seven Levels Аккемен полный видеолорун биз дайыма күзөтүп турабыз, карап турабыз, окуюлма жакшы тартат экен. Болко сулуу болуп чыгышыбыз керек, түшүндүң да. Көп нерсе бирок ушул видеодон зависит этет. Видео монтажер азыр экөөбүз ушунча канча 40 мүнөт сүйлөштүкпү, 40 мүнөттүн монтажылап албаса бул нерсени жеткизе албайт да. Бул кам азыр сонун кылып монтажлап, иншалла. Ошого баарыңыздарга ийгилик каалайм. Аккембе сиздер менен дайыма туруктуу иштеп, дайыма иштешкенбиз даярбыз. Буга чейин 2 подкаст тарттык. Биздин салт боюнча ар бир келген коногубуз биздин көрүүчүлөргө өзүнүн белегин берет. Эрбол мырза, сизден
менен эми белек кандай кылсак, слово менен беребиз да ооба, буюрса. шарт менен бир өзү. Мындай кыла алам да, Гүлжат ажы, азыр бул Инстаграмга чыгат, Инстаграмга, YouTubeга Ютубка. чыгат, ооба. Экөөнү эки сертификат кылайлам да. Биринчи Инстаграмга чыкканга ушул комментарийге бул жазбагы жазат буюрса. Ооба. Ким ак кемеге жакшы каалоо тилек ыр жазса, ак кемени кошуп, Ооба. мисалы ак кеме мындай депчи, ошол адамга бизден эми буюрса эме болсун, 2000 сомдук сертификат. Бул центрден болсун. Санталдан болсо Ютубка кылайлы. Ооба. Бул ушундай эле кылайлы, Ютубка деле, Ютубка же башкачараак кылайлыбы? Өзүңүздүн шартыңыз менен кандай? Ютубка деле ушундай эле кылып коелу. Ким жакшы каалоо тилек жазса, ошого иншалла Санталдан 2000 сомдук сертификат. Анда аракет кылабыз. Эрбол мырзадан буюрса 2 сертификат, Центр парфюмдан жана Сантал дүкөнүнөн 2000 сомдук сертификат. Бирөөсү Инстаграмдан, бирөөсү Ютубка эң оригиналдуу ак кеме тууралуу ыр жазса, же болбосо каалоо тилек жазса. Сөзсүз ак кеме кошулуш керек. Ооба, ак кеме ичинде болуш керек. Ошону тандап алабыз. Маегиңизге чоң рахмат. Өтө кызыктуу болду. Биздин көрүүчүлөргө деле өтө кызыктуу болду деген ниеттемин. Ал эми биз коштошпойбуз. Кийинки подкастта жолугушканча.